диалектика бүт кыргызча. Кыргызсыңарбы десем, кыргыз биз дешпейт. Кыргызча сүйлөп атпайсыңарбы десем. Кыргыз деген ким дейт. Кыргыз мамлекети кайда дейт. Билбейт. Түшүнүк жок. Биз алар кимсиңер десем, күн уруусунанбыз дейт. Күн уруусунун балдарыбыз дейт. Күндүн жампа уруусунанбыз дешет да. Анан мингендери жалгыз топос булар. Жылкыдан баштап эчкиге чейин урунушпайт, билбейт даже. Себеби булар топостун этин жешкенде, топостун этинде бийик жерде жашаган мал таза экологиялык холестерин жок да. Эрте жашагандар өлгөндөр, эрте өлгөндөр. Эрте кеткендер бу дүйнөдөн 160 жыл жашайт. А так 200, 230, 250 жыл жашайт. Алардын жылдары биздикиндей элеби? Биздикиндей эле. Анан булардын курган жашагандары тегерек таш бози, таштын калыңдыгы калыңыраак 60-70 сантиметрдей. Себеби кышка суукка туруштук берсин дегендей. Бирок түндүк сплошной жабылып калган. Түндүк жок. Таш менен жабылат. Анан боорлорунан мордон батыштан чыгышты көздөй шамал уруп тургудай кылып туруп, ыңгайлап туруп тешик жасап койгон моор чыгарганга. Ичинде жашашат, бирок жупуну жашашат аябай. Bir жылда бирден булар 10 июнда сөзсүз түрдө bir жылда жашаган кыргыздардын ажердеги аялдардын, кыздардын, келиндердин шырдактарын, кийистерин, ала кийис, туш кийис, өрмөктөрүн кадимкидей. Ошолор барын топоско жүктөшүп жолго чыгышат. 13 күн жол түнөйт, талаада түнөшөт. Эки бийик кырдашат, бул төбө ашуудай болгон мисалы үчүн. Түшүшөт дагы 3 күн булар акча кармашпайт, такыр. Телевизор дегенди билбейт, радиомагнитофон дегенди билбейт, тарсаң тарттырбайт. Эгер бизди тарсаң, силерге доо кетет, көп жашабайсыңар дейт. Шайтанды аралаштырып атасыңар деп коет да. Анан жаныбарларды тарта бергиле деди да. Ушундай немелерди, шарттарды коет. Анан 13 күндөн кийин баягы Кашпирдин штатына барышып, булар базарга барышып, товарларын алмаштырып алышат да, өзлөрүнө керектүүлөрдү жүктөп кетишет кайра. Кайра 13 күн жүрүшөт. Кайра өткөндөн кийин артынан баягы ашууларды жабышат. Булардын жайчылары аябай күчтүү. Медитацияга аябай күчтүү берилген адамдар. Алардын эң күчтүүлөрү да болуп эсептелинет да. Анан ошолор отуруп алып туруп, кайра жайдын күнү кадимкидей эле кар жаадырып, издерин жуудуруп иштейт, толтуруп карга. Анан экинчи перевалдашып түшөт, экинчи перевалда аяка барууга мүмкүн эмес. Алар мына Жолдошбек Султанов былтыр келип интервью берип кетпедиби? Ал базардан жолугуп алып барайын десе болбой коюпту. Башчыңар ким десе көргөзүп бериптир. Анан ал ички душаны, ички жан дүйнөсүн текшерет. Сразу эле билет да. Сен барсаң болот экен дептир. 1 жыл ошол бала барып, тигилер менен жашашып, эмки кайра жылы биз келгенде кайра түшөсүң. Ошого макулсуңбу дегенге барып келгенде. Ал бала герой деген бала да өзүнчөчү. Алар кеч жайдан баштап, кеч күзгө чейин чөптүн тамырларын казып, ошону сууга жууп туруп, топосунун майына кууруп, тоңдуруп, кышы менен ошону жейт. Медициналык көз караш менен караганда ар бир адам 300-250ге чейин жашаганга мүмкүнчүлүк болот. А жерде дагы бир нерсеси. Кагылган темирге сөөктү такап туруп, жамбас сөөктү. Мандаш токуна отура беришет үйөгүлөрдө. Казыкка. Темир казыкка кадимкидей эле. Мандаш токуну алып отуруп сүйлөшөбүз. Куш сыяктуу конуп отуруп. Бизде кулап кетебиз да. Эми көп секреттер булардын айтып отурсачы, аябай көп жашоолор жакыр 5,5 миңдин тегерегинде жашашат. Анан бир гана жери жаккан жок, мага өлгөндө булар адамды жиликтеп кой сойгондой союп туруп, анан жаш балдарга тоон чокуларын ар кайсы жерге кырларга чыгарып коюп коет ар бир жиликтерди. Анан ошол жиликтердин этин бүркүттөр жегенден ошондон кийин булар ушу дүйнөгө ыраазы болушат да. Булар сөөк көмүшкү деген салт жок. Мына ушунусу жаккан жок. Анан булар Индиянын түндүк мына бул жеринде Кашмир штаты Индиянын, биягы Пакистан, биягы Кытай. Мына могу түндүк жеринде, биягы Тажикстан.
Аралыгы болгону 28 километр. Мына жерде турушат да. Буларды Кытайлар 5 жолу чабуул коюшуп, армиясы менен багын табысташты. Булар медитацияга чыгышып, ким келатат бүт билишет. Жайдын күнү жолду жабат дагы, кар жаадырат, тоңдуруп өлгөн өлөт, тирүүлөр кайра качат. Ошондон кийин Кытай буларга ноль внимание коюп коюшту да. А Индия тарабынан тоже барбайт, себеби жол ача албайт аяка. Булар өзүнчө изолированный, дүйнө жүзүнөн өзүнчө бөлүнүп калган эл болуп эсептелинет да. Эч кимди да өзүлөр жолотпойт, и ошо жерге жашап калып, жашаганына да булар ыраазы болушат да. Буларда бир мындай жер шарында толгон токой мамлекеттер бар, ар кайсы материктер бар деген түшүнүк барбы? Радио, телевизор дегенди билбейт. Жазганды билеби? Жазганды билишпейт булар. Такыр билишпейт. Булар сырт дүйнө менен аралашпайт. Толку аралашпайт. Эч менен. Толку булар өйдөяк менен түз сүйлөшөт да.